Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 18 сентябрь 2024 жыл мен сіздерге 30 адырдың центрінен сатыла тұрған даяр үй туралы маалымат бермекчимин. Сонун үй экен туғандар. Жакшы качествода салынган, анан сонун ремонт болгон. Эң негизгиси суу, свет бар. 30 адырдын центрине деле жакын, пешком эле барып келе бересиздер. Олай буюрса, так, мен турган жер бул 30 адырдын центри. Кайсыл тараптан келген болсоңуздар дагы 30 адырдын центрине келесиздер. Бул жер светофордон сиздер ош тараптан келген болсоңуздар оңго бурулуп, асфальт жол менен өйдө тарапка түз чыгып, оң тараптагы 5-көчөгө кирсеңиздер, сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Жакын эле бара бериңиздер, маалымат беребиз. Бул жака 100 метр түз кирип келгениңиздерде, ушул көчөнүн эле боюнда сол тарапта мына ушул жаңы салынган, сонун ремонт болгон үй сатылат тугандар. Мына караңыздар, көчө тараптан сонун болуп көрүнөт экен, мага жакты тугандар. Сыртынан дагы сонун көрүнөт, анан үйдүн ичине киргениңиздерде дагы ремонттор өтө сонун болуп жасалган. Даяр үй. Келесиздер, жашайсыздар. Кызыл китеби бар, документтери так. 30 адырдын центрине ашып кетсе 600 метр гана чыгат. Ишенбесеңиздер, кийин келип эсептеп көрөсүздөр тугандар. Мына бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү. Анан бул жакта деле бир мынтип айланып көргөзүп коеюн. Үйлөрдүн саны көп тугандар. Үйдүн жери 6 соток. Кызыл китеби бар. 4 тарабы тең мына ушундай пескоблок забору менен тосулуп, чек аралары такталган, варата орнотулган. Условияларына келе турган болсок, таза суу бар, свет бар. Столбаларына прожекторлор орнотулган, кечиндеси жанып сонун болуп көрүнүп калат экен тугандар. Лайктан басыңыздар, дос таныш тууган уруктарыңыздарга жөнөтүп коюңуздар, балким ушундай сонун сатылуучу үй издеп жүргөндүр. Мага жакты бул үй. Анан жана айтып өттүм, шаарда кимиңиздердин квартираңыздар болсо, ээси менен сүйлөшүп, акчасын келишип алмашып алсаңыздар дагы болот. Чек арасы ушул жерден башталат, анан пескоблок заборунун аягына чейин болуп калат тугандар. Өтө жакшы качествода салынган үйлөрдүн бири экен. Анан шартка байланыштуу акча керек болуп сатка коюлуптур тугандар. Мына ачып кирип келе бересиздер. Үйдүн алды короосу деле негизинен кеңири. Пескоблок забору менен тосулган, чек аралары такталган. Бул жакта гүлдөрдүн түр-түрлөрүн эгип коюптур. Үйдүн алды мындайча айтканда кеңири тугандар. Мына үй менен забордун ортосуна месте калтырылган. Мындай карасаңыздар, мына үй сонун экен. Так, таза суу бар тугандар. Үйдүн сыртына, үйдүн ичине мына ушундай кранттар орнотулуп, суу чыгарылган. Суу свет боюнча маселе жаралбайт. Үй 4 бөлмөдөн турат, плюс санузел, плюс коридор. Аларды кошпогондо таза 4 бөлмө чыгат. Үйдүн жалпы квадрат метри 100 квадрат метр. Бышкан кирпич менен тургузулган, сейсмопоиск колонналары орнотулган. Ылдый тарабында подвал деле бар, черный подлог болгон, крышалары жабылган. Мындайча айтканда даяр эле үй тугандар. Азыраак сүйлөп, ушул үйдүн ичине кирип сиздерге маалымат берейин. Ремонту мага жакты тугандар. Мына теп күч менен чыгасыздар. Лайктан басыңыздар тугандар, зерикпей. Анан дос таныш тууган уруктарыңыздарга дагы жөнөтүп коюңуздар, балким ушундай сонун сатылуучу үй издеп жүргөндүр. Мына бул коридору өтө сонун. Оң тараптан баштай берейин. Бул биринчи бөлмөсү, печкасы бар, вытяжка иштейт. Буюм тайымдарды көрүп атасыздар, келишим түрдө дейт. Мына туугандар баардыгы бар. Мына айнек терезелерин деле мына күрөңүн орнотуптур. Булар кымбат болот билесиздер. Анан мына канализациянын трубалары чыгарылган. Сырт тарапта септик жок, бирок кийин өзүңүздөр жасап аласыздар тугандар. Мына ушундай. Анан жакшы жери кухнянын ал жакта өзүнүн эшиги бар. Ошол жактан түзмө-түз кирип чыгып тура бересиздер, Алла буйруса. Теплый пол экен. Мага айтпады, бирок мен азыр көрүп калдым. Теплый пол бар экен тугандар. Эми сиздерге жакшы да кийин жандырып койсоңуздар, жылуу болуп тура берет. Так, бул ошондо кухнясы болду. Кызыл китеби бар. Азыр мына ал жактан алып кызыл китеби мага көргөздү. Документтери так деп. Солго бурулайлы тугандар эми. Мына бул ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Мына сырт тараптан деле жакшы көрүнөт экен үй. Бирок ичине киргениңиздерде көрүп атасыздарбы? Ремонттору сонун, айрыкча потолоктору жакты. Ар бир бөлмөнүн потологу өзүнчө эле бир башкача тугандар. Лайктан басыңыздар, дос таныш тууган уруктарыңыздарга жөнөтүңүздөр. Балким ушундай сонун сатылуучу үй издеп жүргөндүр. Так, бул дагы бир 3-чү бөлмөсү. Потолоктору натяжной, ылдый тарабы ламинат, дубалдар обой. Бул жакта болсо печкасынын духовкасы жайгашкан. Жакшы туугандар, кийин конок бөлмөсү болот да, эми булчу алышта теплый пол деле бар экен.
теплый пол менен же печка менен үйүңүздөрдү жылыта бересиздер Кудай буюрса. А бул жагы баарыңыздар эле билген санузел ваннасы. Караңыздар. Бул жакта эми мына канализациянын турбалары чыгарылган, стиралка, аристон баардыгын орнотуп аласыздар Кудай буюрса. Бул ошондо санузел. Туугандар, эми билесиздер, үйдү жакшы качестводо эле салыптыр. Эми ар кандай болот ситуация. Бул жерде билишимче эйсинин апасы өзү жашайт экен. Ошол себептен эле сатка коюп атат экен туугандар. Андыктан эч камсан ой ала берсеңиздер болот. Жакшы качестводо салынган үй экен туугандар. Үйдүн ичине сыртына кирип чыкканда эле билинет. Бул үй мага жакты, сонун экен. Азыр эйси деле мага маалымат берди. Бул жакта дагы бир 2-3 үй ушул сыяктуу проект менен үй салыптыр. Жакты бизге депчи. Андыктан колдон чарбаңыздар туугандар. Азыр бул ошондо коридору, акыркы бөлмөсүн көргөздүңбү? Көргөзүп коеюн, мына караңыздар. Бул ошондо 4-чү бөлмөсү туугандар. Мына жактан арадан киргенде деле негизи кеңири экен. Бул жака бир 4 машина кеңири батат, көрүп атасыздар. Аны эси деле гүлгө кызыгат окшойт. Гүлдөрдүн түр-түрлөрүн эгип, көчөттөрдү тигип коюптур. Көрүп атасыздар. Бул жагы сырткы тапчаны. Бул жакта болсо 2 очок. Мына жак душ окшойт, менимче душ. Бул жагы мына сырткы жатканасы. Сырткы жатканасы жагында кольцевой менен болгон экен. Мындай жакында турбасын чыгарып койгон, кийин толуп кала турган болсо, сордуруп койсоңуздар, пустой болуп калат туугандар. Мына ушундай бүт бардык проблемалардын алдын ала ойлоп, баардыгын шартын ойлоп, жакшы кылып үй салган экен туугандар. Эми сөздүн ачыгы бул жакта кээ бир ажатканаларга барсаң, кольцевой жок эле, турбалар жок эле салып коет. Анан кийин толуп калганда аны жабып, бул жактан башка ажаткана казып, дагы мындай иш көбөйүп кетет. Бул жерде кольцевой менен турбаларын чыгарып, мындай келечеги бар ажаткана кылыптыр, мындай айтканда туугандар, сөздүн ачыгы. Мына туугандар, бул үйдүн короо тараптан көрүнүшү негизи жакшы караңыздар, зыңкыйып дың болуп турат. Мындай. Так, анан мына жакта подвалы деле бар. Огородун басып өтүп кетти эми. Мына туугандар, караңыздар, мына жактан мисалы идиш-бидиш же машина жууп кала турган болсоңуздар, мына слив деп коебу, арык. Ушул жак менен суу агып келет дагы. Мындай болуп туруп чыгып кете берет. Атайын мындай стяжка кылып, сонун кылып, слив арык кылып коюптур туугандар. Мага жакты ушул жери. Бул жагы подвалы туугандар. Жакшылап угуп туруңуздар, мына жакта подвалы. Мына эң жакшы жери подвал менен биринчи кабаттын ортосуна мына ушундай плита, монолит деп коет го, ошондой ташталган туугандар. Кээ бирки полторашка үйлөргө барсаңыздар билесиздер, подвал менен биринчи кабаттын ортосуна мындай жөн эле жыгач менен эле тосуп коет. Кийин чыкканда түпүр деп мындай бош болуп калган билинип калат. Бул жерде биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортосуна монолит плитаны койгон экен, акчаны аябай. Анан мына стояк, колонна, сесмопоиз бүт бардыгы көрүнүп турат. Баасы канча дей турган болсоңуздар, $88,000 бааланды. Анан жакшы кеми бар. Эйси деле айтып атат, айткан баасында эч ким сатпайт дейт. Өтө жакшы кеми бар экен туугандар. Чалып, содалашып, сүйлөшүп көрөсүздөр. Мына туугандар, сонун үй экен. Менимче бул үй көпчүлүгүңүзгө эле жакса керек. Колдон чарбаңыздар. Лайктан басыңыздар, дос тааныш тууган уруктарыңыздарга жөнөтүп коюңуздар. Балким ушундай сонун сатылуучу үй издеп жүргөндөр. Жакшы жери 30 адырдын центрине жакын, ашып кетсе 600 метр гана чыгат. Ош шаарына болсо 25 мүнөттө кеңири жетип каласыздар.